шайлоого даярданып атат, дагы башка деп. Мен дагы бир жолу айтып коеюн силерге. Маған эч кандай шайлоонун кереги жок. Мен депутаттыкка да койбоймун, президенттикке да койбоймун. Ташиев президент болсо, сурансак эл менен. Эгер отказ кылчу болсо, мына Ташиевди кайтан, мен аны сот көрөм. Ташиев эл суранса болуш керек, эмне болбойт. Элдик иши да. Эгер конституция иштебесе, конституция тебеленсе, мыйзам орусча айтканда по понятиям түшүнүк менен иштесе, анда мен адвокат эмесмин. Айтам, президент коргобойду укугун дейм, Ташиев коргобойду дейм, ГКМБ, сот коргобойду дейм, Конституцион сот коргобойду дейм. Эч ким коргобойду. Мен адвокатмын, укук коргоочумун, юристмин. Ошонча мыйзамдын туу чокусунда жүрүп, ошонча мен өзүмдүн укугум өзүм корголбой айтам, мына момунча. Аны карапайым эл кантип коргойт? Мен артыма куугунтук кылып атышат. Министрлик юстиция куугунтук кылып атат. Соттор куугунтук кылып атат. ГКМБ куугунтук кылып атат. Бүт администрация президент куугунтук кылып атат. Мен качпайм. Үлгү болоюн деп атам адвокаттарыбызга, укук коргоочуларга. Мен укук үчүн отуруп берейин деп атам. Камасабы? Камаса. 4 кишиге жаксаң дейт, сен жакшы ишсиң дейт. 5 кишиге жаксаң дейт, андан жакшы ишсиң дейт. Эгер 10 кишиге жагам десең дейт, анда сен 200-сүсүң дейт. Сізге келіп қалды зиярат. Денсаулығыңыз жақсы? Рахмат, сізге келіп қалғансыздар жақсы. Ана майып телефонда сол бар сол. Бөліміңізде? Мына біздің Шу бөлімдесіз? палаталы сүзсер, мына сыртын. Келсі. Мына біздің жатқан жері сүзсер, палаталы сыр дарыланып атады. 10 күнден бері дарыланып атасыз. Денсаулығыңыз жақсы негізі? Баша 3 айдан бері сыр қолданып жүрмін. 3 айдан бері ауырып атам. Ауырып атасыз ба? Эмеге Жергаланға барып келдім. Андан шығып 6-шы больницада жаттым, неврологияда. Андан артынан бияққа келіп, бияқтан дағы реабилитация жүріп атам. Ошон бияқта жатып. Арасында ошоға қарасын бары жұмыспен іштеп атам. Бияқта да іштеп атасыз ба? Бияққа сен елде іздеп келіп атышат мені. Бияқта елге кеңесті беріп атасыз? Иә, бияқтан да консультация беріп атам. Бияққа сен келіп атышат. Зиярат қылып келдік деп қой өлі, консультация соғатшат. Тағы сізде болып атат да, зияратқа келіп өлі, анам Майық алып ба? майық алып келіп атасың. Сол жарықсын. Келін сәлі. Ауырып атқаным қарбай, 3 айдан бері ауырып қалдым да. 3 айдан бері Жыргаланға барып жатып келдім, аяқта дарыландым. Андан да жақсы бола албай, 6-шы больницаға жатып келдім, шығардым. Анда да жақсы бола албай. Ана эми бияқта Воронцовкадағы ошақта санаторияда жатам. Дарыланып, Құдай бұйырса, 1-2 күнден кейін шығып қалам. Ошо дұрысы жақсы болып қалдым. Ошо аурума қарабайлы, елдер телефонмен чалып алса, зияратқа келді келек, сізді көріп кетелді өле, келіп қалсат, анан консультация сұрасат дегенде қылып, анты сот қатысып беріп, айттым, менің сот құжа қатыса албайым дедім. Мен лицензиямды, ошақ атауын тоқтатып қойған бийлик дедім. Лишайт қылып қойды деді. Жоқ, лишайт қылған жоқ. Тоқтатып салды, іштетпей қойды деп, осыны түсіндірсем дағы, анда болып анда жөнел консультация берілді деп түсініп келішеді. Неге, не себеп болды ағай? Не негізді қарса бұнда бұйрық шықты, тоқтап тұрсын депші? Не oldu бұға? Не жүйе? Не себеп? Еме себебі мұнда болып қалды. Кемпирабад бойынша білесіңдер да? Кемпирабад бойынша эме болгон, тиги 27-кишини камалбады эле. Ошонун Кемпирабаддын ичинен 27-кишинин Кубан Кадыров дегенге мен адвокат болгом. Анан ошол жерден мен тергөөдөн баштаган сотко чейин кашап келдим. Сен мыйзамды камап атасыңар, конституцияны бузуп атасыңар. Эртелегичте баарыңар жооп бересиңер. Мыйзамды чыгаргыла деп ошентип келгендер ошондон башталды аркаман кууган. Анан сотко келдик. Сотто болсо
Марат Садыковқа жогорку соттун Нурлан Мусаев деген бар, зампредседатель. Төрағаның орынбасары. Ошол туура укук бериптир, командиптир. Токталиевди кандай болсо дагы муну жолотпогула сотко. Муну кубалап чыккыла. Бул эл бузуп атат. Бул секретный материалдын баарын тең, жашыруун материалдын баарын сыртка журналисттер таркатып атат. Мыйзамсыз иш кылып атат деп, ошо буйрук берет. Ошол буйрукту бергенден кийин, ал буйрукту кимдер аткара баштайт? Аны аткара баштайт, зам министр аткара баштайт. Юстиция министрлигинин Сыдыков деген, могу. Экинчи зам министри Сыдыков Орозбек деген, бул Искендер деген. Сыдыгалиев Искендер, Муратович, анан болсо Сыдык Орозбек Кадырбеков деген. Экөө аткарып, анан булардын алдары жетпей мага. Анан министр өзгөрүшөт. Министр тиги Баетов Аяс Батыркулов деген. Анан булар мондай буйрук чыгарышат. Токталиевди эмеге адвокатурага кирбегендиктен бул чектелсин деп. Кыргыз Республикасынын адвокатурасына. Кыргыз Республикасынын адвокатурасы момунда бир мыйзам бар. О мыйзамга Башиев айтат, Токталиев мыйзам деген 2014-жылы чыккан. Ошонун негизинде лицензияны алгандан буякта жазылган дейт. Лицензияны алгандан баштап 1 айдын ичине кириш керек дейт. Токталиев уже 10 жылдан бери кирбей жүрөт дейт. Ошон. Ана мен министрге айтам. Бул адвокатура деген бул мамлекеттик орган эмес. Бул жеке орган деп мына министр үйсүз өзгөрүп атасың, жеке орган деп. Ошол эмесинде жеке орган деп жазылганбы, кандай деп? Мына 18 сентябрь 17-жыл чыгып атат. О внесении изменения приказ дейт. Приказ Министерства юстиции дейт. Форма собственности указана частная дейт. Форма собственности форма собственности частная дейт. Менчик дейт. Андан кийин чыгарып эмне дейт? Мага менчик эмеспи? Жок дейт, андай эмес дейт. Бул киришке. Анан мондай эме чыгып атат. Приказ. Лица форма собственности указана частная деп. Ооба, частная. Мамлекеттик мекеме эмеспи? Мамлекеттик эме эмес да. Эми ошону мамлекеттик эмеске айтат. Өзгөчө буруп туруп, монда выписка с приказа Министерства юстиции 21 май 24-жыл деп айтат. Токталиев Акбусвалдын лицензиясын токтотуп салсын дейт. Мына мамлекет министр кол коюп берип атат. Выписка с приказа Министерства юстиции Кыргызской Республики дейт 2024-21 майда чыгыптыр. 84-күнчө номерлуу. О прекращении действия лицензии на право занятия адвокатской деятельностью и создания рабочей комиссии деп. Токталиев Аким Усубалиевдикин. Эми мен министрге айтып атам. Жолдош министр, мен мамлекеттик жумушка кеткенде лицензияны өткөзгөм дедим. Анан кайта мамлекеттик жумуштан чыкканда 4-мартта 21-жылы дедим. Мына лицензиямды кайта восстановить кылып берип атып атпайсыңбы дедим, мынакей. Эми баарынын кызыгы дагы эмесин айтайын. Берип атат. Эгер ошондо мыйзамсыз иштесем, анда ошондо эле бербеш керек эле. Андан кийин мынакей мен бул качан чыгып атат? Мына 21-жылы мартта. Ооба. Токталиевдин, Акен Токталиевдин адвокаттык иш жүргүзүүгө укук берген лицензиясынын колдонулушун жандандыруу жөнүндө Кыргыз Республикасынын юстиция министрлиги буйрук 28-күн печать менен турат. Жандандырып берип атат 21-жылы. Эми карабайсызбы? 21 май 24-жылы буйрук чыгып атат. Лицензиясы токтотулсун, эме кирбегендиктен дейт. Мыйзамды аткарбагандыктан дейт. Казан мына. О 14-жылкы мыйзамды аткарбагандыктан мунун лицензиясы токтотулсун деп приказ чыгат. Эми мына 21 май 24-жыл. Эми мага 16 апрелде берип атат. В настоящее время ваше лицензия на право занятия адвокатской деятельности дейт, отперное действие дейт. Лицензияң жарайт деп атат. 1 ай мурун жарап атат да. Аны сотто сурап атат, ага чейин, мага чейин. Сотко
3 апрелде беріп жатыр. Мына birinci сотқада адвокатура. Тоқталиев Аким Субалиев в настоящее время имеет действующую лицензию на право занятия адвокатской деятельностью от 1 ноября 2001 года. Эми баарында парадокс болуп атат. Бул мыйзам 14 жыл чыгып атат. Лицензияны мен алып атам 2001 жылы. Мыйзам чыгып атат 14 жылдан кийин. Эми закон бар да бизде. Конституцияда. Конституцияда ап-ачык жазган. Закон обратной силы не имеет, 6 статьяда. Мыйзам артык күчкө ээ эмес деп. 14 мыйзам чыкканга чейин алар баардыгын кааласа кирет, каалабаса кирбейт. 14 жылдан кийин мыйзам чыккандан кийин мыйзам чыккандан кийин алгандар кириш керек болуп калат. 1 айдын ичинде кириш керек. Алар милдеттүү болуп калат. Милдеттүү болуп калат. Ушундай милдеттүү. Эгер мен милдеттүү кылыш үчүн анда айтыш керек болчу. Мурунку чыккан лицензиям бар жарабайт. Кайта жаңы лицензия алса, анда мен мыйзамга башып кирмекмин. Бул мамлекеттик деп. Эми экинчи жол. Эмне үчүн Токталиев мыйзамга башып этет? Мен мыйзамга башып эткан жокмун. Мен мыйзамды коргоп атам, сактап атам. Эгер конституция иштесе, закон иштесе, мен мыйзамдуу адвокатмын. Эгер конституция иштебесе, конституция тебеленсе, мыйзам орусча айтканда по понятиям түшүнүк менен иштесе, анда мен адвокат эмесмин. Мындай болот. Эми бул жерде 36 статьяда каждый имеет право на свободу объединения. Конституцияны выпускаларын бердим. Ар бир адвокат бул чыккан күнү, мыйзам чыккан күнү дагы адвокат өз эрки бар дейт. Бул мыйзам жогору турат, конституция жогору турат. Конституция жогору турат, туура айтасыз. Эми биздики конституцияны тепсеп салса да, жокко салып тастады. Жок дейт. Биз дейт мыйзам менен иштеп атабыз. Негизи адвокатуранын мыйзамы негизи мыйзамсыз чыккан. Туура эмес чыккан. Конституцияга каршы чыккан. Туура эмес чыкканбы? Туура эмес чыккан. Ошону туура. Эми мен ошо боюнча мен эмеге кайрылгам. Конституционный сотко. Ошондо. Мыйзамсыз чыгыптыр десек, мына конституционный чечими турат менде. 11 мартта 15-жылы бул туура эмес чыккан деп чыгарганда, ошондо Конституционный суд монт берген. В соответствии с частью 2 статьи 16 закон об адвокатуре дейт. Адвокатская может осуществлять адвокатскую деятельность самостоятельно. Өз эрки менен өзүнчө алып жүрө алат дейт. Мына Конституция. Анын аягын жасап атат. Законодатель дейт, при внесении соответствующих изменений, дополнений, необходимо соблюдать принцип соразмер государственного вмешательства дейт. Мамлекеттик киришпесин дейт адвокатурага. Киришпесин деп жазып атышат. Эми болду. Ошо конституцияга киришпесин деп жазып атат деп мен райондук сотко кайрылып атам. Райондук сот мен жок кайрылып ушуну чечип берсем, мен жок тез карап туруп Министерство юстиция мыйзамды туура чыгарган деп койду. Туура эмес чыгарган деп кайта апелляция бердим. Шаардын соду 15 мүнөттө карап койду. Туура чыгарган деп. Анан жогорку сотко бардым. Булар мыйзам бузуп атат, конституцияны бузуп ататса, жок, алар туура чыгарып атат. Конституцияда эметет. Сен киришиң керек жакка дейт. Акча төлөшүң керек. Мени эмне үчүн киргизе албай атат? Ошо суроо, эмнеге сизди анчалык киргизе албай атат? Мени марионетка кылып алып атышат. Менин оосумду жаап алып атышат. Мени сүйлөбөсүн, элге жайбасын мыйзам бузуп аткан жерлеринде. Эми мыйзам бузуп атат деп генерал прокурор, баш прокурор. Мусаев Нурлан деген бар, Алишерович. Зам председатель. Төрагасы орунбасар, жогорку соттун төрөгөнүн орунбасары. Ушу деген өзү криминал дедим. Садыр Жапаровдун ташып жүрөт го. Соттор. Ал жолсоң акчаңарды көбөйтүп атабыз.
О 500 күнге чейин чыгарып атпайбы? 500-ге чыгарып албаган акча. Соттолосуңузса, ошол болбой соттолуп атпайбы артынан. Бир сот келсе, экинчи эмнистик соттолуп атат. Бар коррупционный схема түзүп койгон. Монда криминал отурса, конечно бузат. Эми мен криминалда айтып атканда, өтө оор сөз. Мен соттун төрагасын күнөөлөп атам да. Төрагасына орун басадың, Төрагасын орун басып күнөөлөп атам. Бул криминал кантип отуруп калды бияка деп. Жок, агай анан дал ошону айтып кетсеңиз, ушу аябай эле катуу күнөөлөп атасыз да, эми эртең күнү жоопкерчиликке тартып калбайсызбы? Мен мыйзамды туу туткан кишимин. Эгер туу тутпасам, Мусаевдин жанында отурмакмын азыр. Жогорку сотто. Мында иштесем. Шулер болуп иштесем. Эмне дегенде мына Мусаевди туура эмес, мени мыйзамсыз ишимди токтотуп атат. Сотторго заказ берип атат. Ушуну кызматтан алга деп Ташиевке жаздым. Ташиевке жазсам, Совет суду дисциплинарный комиссиядан ошо жиберди, тартип комиссиясына. 60 депутатка жаздым, бузуп атат деп. Баш прокурорго жаздым, администрация президентке жаздым. А эми баарынын кызы да ушунун бузуп атат деген. Мага эмне деп келип атат? Мына прокурор момунча кат берип атат. Мына Токталиевке дейт. 18 в 18 году в рамках уголовного дела Генеральной прокуратуры Кыргызской внесено представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности бывшего судьи Сокуловского района суда Чуйской области Мусаева Нурлана дейт. Сокуловдун сотуп отурганда үстүн кылмыш иш косуп 2018-де. 18-де муну жумуштан алып ташкан. Она айтат, и по результатам дисциплинарной комиссии Совета судей Кыргызского отказала в удовлетворении представления о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, в связи с чем уголовное дело прекращено. Дагы кылмыш иш турат дейт. Совет судья бербейди турсат дейт камагында. Эми мен жана айтып атпаймынбы, 60 депутатка жаздым депчи. 60 депутаттын ичинен Султанкуловдун төрагасы берип атат. Комитет төрагасы ким? Султанбекова сценарий мындай. Ой дейт, ал төрагасы алып жетпейт дейт. Ошону жазып атабы? Жазып атат. Бул дегенде Биздин дисциплинарный комиссиянын эмеси дейт. Милдети дейт. Ошолорго кайрыл дейт. Мына. Эми баарына мына Султанкулов төрагасы. Анан айтып атам төрагасына. Ай, буну сер колдободурбу? Президент көргөн айтпайсыңыз криминал бар экен деп. Жок. Эми баарынын кызыгы өзгөчөсү. 60 депутаттын ичинен бир гана депутат жасап атат. Мынтип эмне дейт? Ал депутат жогорку кеңештики Мажитова деген экен. С уважением деп жазат. Уважаемый Аким Усвалиев дейт. Ваше заявление в отношении заместителя председателя Верховного суда Кыргызской республики Нурлана Алишеровича Мусаева мной рассмотрено. Благодарю вас за высокую гражданскую позицию и предоставленную информацию. Рахмат вот это. Ушундай бир криминал таап бергенге дейт. Бирок дейт. Сен ошо боюнча дейт, дисциплинарный комиссияга кайрылчы дейт. Ой, мына анан дейт. Направляем повторно обращение в дисциплинарную комиссию судя с требованием пересмотреть решение 18 года в свете новых обстоятельств. Анан дисциплинарный комиссияга мен жаздым. Ай, сіздерге депутаттар жасап атат. Мен жасап атам. Анда дисциплинарный комиссияның төрағасы эмне дейт? Учитывая, что дисциплинарная комиссия судей республики не имеет полномочий возбуждать уголовное дело, руководство статьи 26 закона об органах судейского самоуправления возвращать ваши заявления без рассмотрения. Бергене. Бара жака жаздык, генпрокурор жаздык, Верховный Как комиссиясы, судья Учитывая, что дисциплинарная комиссия Совета судей Кыргызской Республики не имеет полномочий возбуждать уголовные дела, руководствуясь статьей 26 закона, булар кылмыш козгойт деп булар. Уруксат бериш керек да булар. Момунтип тегеренип калды. Прокуратура булар уруксат бербеген үчүн кылмыш ишин козголбой атабыз деп. Депутаттар барып буяка кайрыл десе булар мы не имеем права деп. Булар эми андай милдети укугу жок да булар кылмыш ишин козгой турган. Булар болгону уруксат бериш керек. Уруксат бериш керек деп атат.
төраға келбеді жаңағы кімші азыр председатель Верховный сот қойшы мұның соты Сатиев, да? Сатиев, Нұрлан Сатиев, анаға чейін Базарбековқа да айтқан жазқам. Базарбеков сені криминалын істеп отыр, ошон үчүн соттордун бирин жаткан кармап атат. Жоготсоңчу ушул жагды десем, ал жогобойча өзү кетип калды. Андан кийин Сатиевке жаздым. Сатиевке бир кезде мен адвокат болгом. Эмечи? Садыр Жапаров менен Ташиев тактап жергенде булар куугунтук жасаганда мен буларды коргосуп, аларды коргогон укуктарын. Медербек Сатиевке, э? Медербек Сатиевке. Жол соттун төрагасына. Ана Сатиев барып жер айтып атат. Эй дейт. Биз колу таза эместе соттор кеткизи дейт. Ким кол таза эмес мага арыз жазгыла дейт. Мен эме кылам дейт тиги. Жоопко тартам. Суран этем. Мен жазып атсам, ошондо карап айтат. Мына. Демагы. Ошондо Жол сот төрагасына жаздыңыз, алда карап айтат. Алда карап айтат. Тартип комиссиясы жанагында жооп берип атат. Депутаттар деле бияка айрыл деп атат. Бар эле. Кемпир көрсөтүп, тартип комиссиясы уруксат берсе, азыр алып барып калайын деп атат. Тартип комиссиясы укугу жок турат. Укугум жок деп кырмаган дейт. Анан бул эмне кылып атат? Мына Ташиев күндүр түндүр чуркап жүрөт. Ой, коррупция бандиттер менен, криминалдар менен, ОПГ менен күрөштүм, уже жок дейт. Басын жаздым. Эми мамлекеттик бийликте отурган коррупционер менен кармашам дейт. Кармаштып берип атсам Ташиевке. Моңдоп атат бар. ГКМС карабай дисциплинарный комиссия өтөт. Тартип комиссия. Тартип комиссиясы эмне кылат? Биз аны карай албайбыз. Аны алыс жетпейт деп атат. Ген прокурор мага алып келип бергечи, чыгарып берсин дейт. Мына ген прокурор моңча катып турат. Мына 1. Жакында эле жөнөткөн бул, э? 3. Мына 4. 5. Мына дагы мына ошо части мусатат. Кылмыш козголгон дейт. Кылмыш козголгон мына бүт баары кылмыш берип атат. Момтип 7-8 мага кат берип атат. Биз козгол десек, бизди дейт. Мына эме зам прокурор берип атат, замчы начальник берип атат. Биз иш козгол десек, бербейт дейт, козгол бербейт дейт. Кроме этого, в 2018 году в рамках уголовного дела Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики внесено представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности бывшего судьи Сокулукского районного суда Чуйской области Мусаева Нурлана Алишеровича. И по результатам дисциплинарная комиссия Совета судей Кыргызской Республики отказала в удовлетворении представления о даче согласия на привлечение уголовной ответственности, в связи с чем уголовное дело прекращено. Жаап койду, жаап турат да. Токтолду элек. Ачык турат, жаап койду. Эмгек, баарына да генерал токтотулган деп атпайбы, дело прекращено. Жок, прекращено деген мында дисциплинарный комиссия уруксат берсе эле ачат. Берсе эле иш козгонуп атпайбы. Егер биринчи айтат эле сот, айтат эле. Муну кылмыш иш козгоду элек, анан ошо менен биз жапканбыз деп айтпайлы, туурабы? Айтып атпайбы биз. Тартип комиссиясын берсек уруксат бербейт деп атат. Момундай тартип жогорку соттун төрагасы ушундай болот. Анан мына мен айткандары жанагы кемпир абат акталып кетти го. Агай, анан ошол жерден сиз айттыңыз, сотто Мусаев Нурлан мага заказ берип атат дедиңиз да, буйрук берип атат деп. Ошо кандай далилиңиз бар? Далил менен айтпасаңыз көрөт да, мисалы, жетип калса. Мен сизге жана айтпадымбы, ошо далилдердичи административный сотко бердим. Мыйзам бузулуп атат деп. Административный сот мен жолу карап койду, Эшалик деген. Сары сотко бердим. Ал дагы 15 мүнөттө карап койду. Верховный жок сот бердим. Мусаев бүт барын команда берип атат да. Карап эметпегиле. Анан аласы келгенче анан мен Конституцион сотко да кайрылгам да. Конституцион сот кайсым, Конституцион сот ал дагы карабай койду мен ишимдичи. Базар 2 жол бердим, 2 жолдон карабай. Мен адамдын укугу бузулуп атат деп. Эми кызыкта мен адвокатмын, ок коргоочумун, юристмин. Ошонча мыйзамдын туу чокусунда жүрүп, ошонча мен өзүмдүн окуум, өзүмдү корголбой атам. Мына момча. Аны карапайым эл кантип коргойт? Карапайым эл эстелип атат да.
мен артыма қуғындық қылып жатсат. Министрлер юстиция қуғындық қылып жатады. Соттар қуғындық қылып жатады. ГКМБС қуғындық қылып жатады. Бүт администрация президент қуғындық қылып жатады. Мен қашпаймын. Эмне үчүн качып жатат? Четмеким. Өз укугун коргой албай, мыйзамды биле албай, адилетке жете албай качып кетип атат Четмеким. Азиз Абдрасулов качып кетип жакында. Даярмын отуруп берем укукту коргон үчүн. Конституцияны коргон үчүн отуруп берем. Анан да кызык да. Бир депутаты Эльвира Сарыбалди бар эмеспи? Мен ага жазсам айтып бердим. Аким Токталик айтып болчу дейт. 15.000 сомду мен төлөп берейин, адвокатура кирсин арчасы дейт. Мен ага айттым. Кишене. Мен боомго мечет салган кишимин деп, мен 15 сом үчүн кирип аткан жокмун дедим. 15 сом. Мен мыйзамды, конституцияны коргогон үчүн кирбей атам дедим. Эгер менде по понятиям кылып кой деп башым ийип туруп болду десем, байлы 15.000 өзүм эле төлөп кирип алмакмын дедим. Эми ошо сөздүчү, ол министр айтып атпайбы? Байытып, жип менен кетип баратып, токтоп калып, байке эмнесин коет. Сизге биз 15.000 төлөп берели, бийлик менен кармашып. Сизге айтып атпайбы? Өзү мына токтоп, машинесине түшүп, айтат, бийлик менен кармашып эмне кыласыз дейт. Кармашпай эле коңчу бийлик менен дейт. Баары жеңе албайсыз дейт. Сизге дейт, биз акчаны төлөп берели дейт. Сиз арыз эле жазып коюп эле адвокатка бериңизчи. Бүгүн жазсаңыз, бүгүн эле приказды атмен кылып коесуз дейт. Лицензия боюнча. Лицензия токтотууну. Возобновить кылып бериңиз. Жандандырып бериңиз. Ушундай кызык болду. Акча төлөп берейин, сен ошо кир деп. Мен үлгү болоюн деп атам адвокаттарыбызга, коргоочуларга. Мен укук үчүн отуруп берейин деп атам. Камасабы? Камаса. Катсам баары качып кетмекмин. Мага көп эле жер айтышты. Сен укуң тепселеп атат, жүрү Америка барасыңбы, Европа барасың, каяка барасың дейт. Мен каалаган жериме кетип калам. Кааласам Швецияда балам бар, кетип калам. Кааласам Англияда балам, чакырып ошол келбей коем. Кааласам Америкага кетип калам. Аякта тууган бар. Мен кеткен жокмун да. Мен кетпей ушул укукту коргоюн деп, конституцияны коргоюн деп отурам. Баарында конституцияны коргодум. Президент Садыр Жапаровдун сотко бердим. Ленинский райондук сотко. Как гарант конституция катары сен укук коргош керек. Мен укугумду прокурор тепсеп атат дедим. Мен укугумду ГКМ тепсеп атат. Мен укугумду сот тепсеп атат дедим. Мен укугумду администрация президенттин тегерене тепсеп атат дедим. Мен укугумду гарант конституция коргоп берчи дедим. Конституциянын негизинде деп өзүнө 3 жолу кайрылдым. 3 жолу сот көрдүм. 3 жолу тең сот тээп салды. Мен ойлойм да, ошо кээде ойлоп калдым. Ошо Ташиев мага жардам бергиле дейт. Каякта публика чыкса эле Ташиев бар. Ташиев кыскасы жинирип кала турган болду, ачык айтса. Ташиевди сакташ керек. Аны Ташиев президенттик кылып койсо, айтат мен болбойм, барбайм дейт. Эгер Ташиев барбайм деп айтса, мен айтат мен айтып атсак президенттик кой деп атышат, мен президенттикке барбайм, мен отказ кылам, болбойм. Президентке отказ кылса, кимди? Ташиевди сотко берем. Эл каалап атса сен үчүн койбосун деп. Утулсаң утул, бирок президенттик кой деп айтам. Ушунтип айтасызбы? Айтам ушунтип. Эгер президентке бул коюп президент болуп калса, Ташиев кандай өзү жуурат? Ошентип бүт айыл өкмөтүнөн баштап президенттин бүт өкмөтүн жууртуп коет. Күндүр түндүр өзү кандай жуурса, ошентип мерт жүрүп жүрөт го, тиги күндүр түндүр оштук. Ошентип Ташиев бүт жууртуп коет, өзү жүгүрбөй. Ата мындай болуп атпайбы? Мага президент айтты, Садыр Нуркожоев айтты, анын айтканын жазып атабыз, аны кылып атабыз деп. Эми анын айтканын бир эле кишиге айтып атат ал, Садыр Нуркожоев. Ал жетишпей атат да. Бияктан сотун алып келсе, бияктан урдуп атат, биягын камап атса, биягын урдуп атат. Жетишпей, өзүң көрөсүң го? Биринин артынан бири. Даже мэриядан жакында эле вице-мэрди бирөөнү камасаң, мындан жарым жыл болуп, экинчиси түшүп атат. Анын дагы чоңу түшүп атат. Биринин артынан бири түшүп атат. Андагы ошон үчүн айтам, Ташиев эл суранса болуш керек, эмне болбойт. Элдик киши да.
Елдің мінезін атқарамын деп атты. Ал президенттің мінезін президент айтқан атқарамын деп айтқан жоқ ол. Елдің көгенін шешіш керек, президент көгені емес. Ошондуктан эң президент болгондо альтернатива коюш керек да. Ташиев өтүш керек президентке. Ташиев өзү кандай жүгүрсө, ата биз Ташиев эңки жылга жетпей калат бул. Жиңип калып, чарчап калат. Адамдын темирден машинелер чарчайт го. Күндүр түндү тээ берсең, мотору өлөт. Бул моторун сакташ керек, жүрөгүн сакташ керек Ташиевдин. Андан өзү бийликке турса, бирөөнүн указаниясын албай. Элден ушак укпай. Тиге кылды, бул деп бирөө чын болмуш. Айтат да. Ташиевдин айтат. Ай өкмөт араңардан бирөөсү жечи болсо, бухгалтерин келсе, карабайм барыңардын шупурсун бириңер калтырбай дейт. ГАИ бир республиканский ГАИнин бирөөсү взятка алса, министр алса алмагал. Ташиевич. Атомдетпейби? Мына мерди. Мердин 2 зам, 3 замын бириңер Бишкектин кайта ошонун кишери түшүп атат, а мер отурат. Ташиев сразу мерди кошо камамак отурушмак. Ошо мерлермен кошуп эле. Мен айтатман ушундай. Ташиев ушундай полномочия жетпей атат го. Себептен мен эмне үчүн айтып атам? Мен Ташиевдин адвокаты болгом. Спикер болуп турган Мамытовго да адвокат болгом. Садыр Жапаровго да болгом. Акылбек Жапаровго да болгом. Сатыевго да болгом. Генпрокурор Курман Зулушевго да болгом. Агар мен эмне билимим так болсо, мен эч качан адвокат кылбай эле да. А эми мага орден берип атат да. Адвокаттын алдыңкы кыргыз тарыхында биринчи жолу адвокат даңк орден берип атат да. Анан 10 жылдан бери мен мыйзам иштеп калдырмын. Ушундай болуп атат о министрдин чечими менен жанагы Токтотуу боюнча. Токтотуу боюнча. Значит мен анда халтурчу экенмин да. Анда мен айткам министрге, ай министр, мону токтотуп атасың, мен лицензиямды дедим. Президентке жаз, урматтуу Садыр Нуркожоевич, сиз адашып Токталиевге орден даңкты берип алыптырсыз Кыргызстанда. Ошону кошо орден алгыла деп жазса экен. Ошону туура болмогон да. Анан Кыргыздын тарыхында 30 жылда бир орден эмес, бир барак элек, грамота элек, мындай кагаз элек, бир адвокат. Оккору. Мен болсо тепсип салышат ушундай эле. Тевлен чайнайбыз деп айтышат. Мен чайнаса, чайнайт, аракет кылсын, чайнап атышат. Ошондой меники. Эмне болот эми мындан? Биз четиден үй бүлөңүздөр эле балдары бакыраңыздар айтып атса керек, кереги бар белет ушунча. Аялым урушуп атат, балам урушуп атат. Мен эгер 200 болгондо Садыр Жапаровдун жанында отурмакмын. Ташиевдин эшигин тээп кирип турмакмын. Ачык эле айтайын, 200 болгондо. Мынтет го айтат. 10 кишинин ичинен дейт, 4 кишиге жаксаң дейт, сен жакшы кишисиң дейт. 5 кишиге жаксаң дейт, андан жакшы кишисиң дейт. Эгер 10 кишиге жагам десең дейт, анда сен 200-сүсүң дейт. Мен 200-лүк болгондо отурмакмын жанында. Садыр Нуркожоевич сизге айтканыңыз туура дегенди мындай деп эң төрдө жүрмөкмүн азыр. Мага көп кишилер айтты, сен тынч эле болчу, оосуңа суу жутуп алып эле уңчуп калып отурчу. Сен эртең чыккыра сене кылат дейт. Ай, чыккырса чыккын, мен бетке эле айтам дедим. Болгон. Кемпир абай боюнча бетине эле айттым да, туура эмес, соттоп атасың деп айтаттым да. Бүт акылып кетти. Мен айткан келди да. Соттун Марат Сыдыкович сот бүтүп актаганы мага келип айтты, байке кечирип кой деди мына. Судьябы? Судья өзү кабинетине кирип, мына кабинетиме отурам, бош отурам, кечирип кой мени деди. Мен сизге ушинтип, ал жеке эле приказ чыкканчы, буйрук чыккан. Лицензия кирбейт деп. Мен көп адвокаттар сенин асабыңын дейт. Адвокат кирбейт. Бизде ушундай буйрук чыкпалыбы дейт. Баарысы киргизип атпайбы дейт. Сен кирбей эле койбойсуң сен. Аны үй бүлөмдү кантпагам дейт. Мен кирип мына үй бүлөмдү багам деп айткан жокмун. Бакпай эле коеюн мына. Алла Таалага багат. Алла Таалага чын иштесең, Алла Таала бүт баарын өзү эле себепкерлерин берип турат. Мен үлгү болоюн деп атам.
конституцияны сакташ үчүн мен ошон үчүн кирбей турам. Ага яна ушул дагы тасма маяк чыккандан кийин дагы угунтуктап калбайсызбы? Мен сизге айттым. Мен 4 жолу угунтук, 5-6 жолу угунтукка түштүм. Оразбек Молдалиевди билесизби? Ошол үстүмө ГКМ арыз жазган. Токталиев экстремист террорист эл ара грант алып, ошону амири деп аткан. Ошонун сөзүн Садыр Жапаров кайталабады кийин. Амир экен деп. Ошондой эле тиги Бишкектин финполиция начальниги Нурлан болчу. Ошол Максат Ажынычы муфтиди. Айткан сен ишиңди сен ишин жаап берели Токталиевке $120,000 бердим айтпайсыңбы дейт. Эгерде Токталиевке $120,000 бердим айтсаң эле дейт. Биз сенин бухгалтериң ишин сурап ГКМдан алып чыгып беребиз деп финполициядан айтып атат. Токталиевке ал максатымды айттым. Токталиевди дептир. Кафеге чыксаң барбайт дептир. Тамак ичпейт. Токталиев 120,000 эмес деп мен камасаң мени кошо камап кой бухгалтермен дептир. Мен антип Кудайдын алдында жалган айта албайм деп мына максат айтты. Мына максат көз турат. Түрү турат го максат. Айтты элесизби ушуну? Мага максат айткан эмес. Мага ГКМнын биргичиси келип айтты да. Финполициядан байке сени ушинтип максатты чыгарып алып биздин шеф дейт. Ошентип айтканда мен угуп турдум дейт. Дейт. Анан бар максаттан сурадым. Максат ушундай болду эле десем, ооба болгон деди. Аны айтпайсыз десем. Ошол киши мен үстүнө иш козгоп жасайм деп аткан киши 10 күндөн кийин баягы 700 миллион сыртка чыгарып кетти. Ал өзү камалды. Анын жанында да бир киши бар, дагы бир киши айтты. Билет айтат. Токталиев экстремист террористтер менен жүрөт, ошол амир деп айтпайсың дептир да. Ой Токталиев акимди билем дептир ал. Ал мен аласам да жок, бересем да жок. Мен аны айта албайм, аны соттошкум келбейт деп коптур. Мана өзү келип айтып берди мага. Эгер жок десем, ал киши чыгып айтып берет. Ким айтып берген аны? Мына момундай. Мен далил менен айтып атам бүтмөрүм. Туура эмес айтып алсам көпчүлүк көрөт. Эгер туура эмес айтып алсам, анда мен жоопко тартылып калам. Андагы бир жер айтам, коомдукка түшпөйт деп. Коомдукка түшүп кем. Коомдукка анчалык түштүм. Эгер мени камаса, камап койсун, мен акыйкат үчүн отуруп берейин. Акыйкат коргон үчүн. Эртели кечтир баары акыйкатты жарыкка чыкты баары. Ошончо мен эч качпай отурам. Эми эмне болду могу ишиңиз? Тияктын баары тептир. Футбол тобунда эле ары бери теп келишти. Эми эмне болду? Эми эмне болот? Мындан кийинки кадамыңыз эмне болот эми? Эми кадамым эл аралык сотко арылам. Айтам, президент коргобойду окуйм дейм, Ташиев коргобойду дейм, ГКМ. Сот коргобойду дейм, Конституцион сот коргобойду дейм. Эч ким коргобойду, конституция бизге бузулуп атат. Мен конституцияны ошондо деп анан эл аралык сотко ошо даярданат. Эми үчүн ушу кагаздын баарын даярдап, мына момунча кагаз болду көрсөтөйүн. Момунча кагаз ким жаза алат? Карачы. Момунча. Момунда кагаз, момунча болуп кетти. Ушу лицензия боюнча. Лицензия боюнча мына. Могу лицензия боюнча. Момунча. Талыкпай келаткан ошо болуп атат. Эми кийинки кадамыңыз эл аралык сотко берем. Эл аралык сотко берем. Дагы мен ОБСге бардым. Укук коргоо комитеттерге бардым. Көп коомчу айтат. Баке, тыч эмне кыласың бийлик менен? Кетип калбайсың, бийлик алмашка айта келесиң дейт. Айттым. Акаев анда тычсын дедим бийлик менен. Акаевде сот көргөм. Бакиев анда тычкам дедим. Бакиевде сот көргөм дедим. Атамбаев менен бийлик Атамбаевдин өзүндө сот көргөм. Бирок мындай коомду көргөн эмесмин. Садыр Жапаровдун адвокаты болуп чыгып мындай коомду көргөн эмесмин. Эмне үчүн эметке Садыр Жапаров мен экс адвокатым деп койгон үчүн мага ушундай тегери туура эмес маалымат жеткизип коюшуп Садырга. Садырды мага жаман көрсөтүп коюшуп, анан мени мындан ары жаман көрсөтсүн ушун жазап атышат да. Дискредитация кылып атышат мамлекетте. Садыр өзү билем, ак көңүл. Анан элдин сөзүнө кирип кетет, бирок тегерегине бүт барын тең. Жана айткандай айтпадымбы? 10 кишиге жаккан кишилер барын тегеректеп койгон. Садыр кимди алып келсе эле Ташиев камап атат.
Садыр кимди койсо эле Ташиев камап атат. Ушундай кызык болуп атат да. Кадр тандалып айтат да, баягы Ташиев өзү айтпадыбы? Мэрди айтып атпайбы, сен кадр тандыганды билбейсиң деп атат. Себеп дегенде кадрды мэр тандаган жок да. Аны тандап алып келип беришти дагы. Туурабы? Аны бирөө мен тандап барса коет да. Ошондуктан мен Ташиев президент болсо, сурансак эл менен. Эгер отказ кылчу болсо, мына Ташиевди кайтан, мен аны сотко берем. Эмне үчүн эл суранып атса, биз сурансак, эмне үчүн койбой атасың деп. Сотко бересиз. Сот берем. Чын эле берем. Койбогочо бересизби? Сотко койбосо берем. Өзүм лично өзүм берем. Эмне үчүн мен сурансам койбой атат деп. Суранасыз өзү. Суранам. Ушунча иштеп эмгек кылып атса, эмне үчүн деп. Себеп дегенде мен Ташиевди аяп атам, жинигип калбасын деп. Лучше өзү бийликтин башына отуруп, баарын жиниктирсинчи. Элдер тынч эме кылсынчы. Анан айтып атышат. Мындай экономика көтөрүлгөн эмес, туура. Экономика көтөрүлгөн. Экономика өсүп атат. Жол салып атат, үй салып атат, пар салып атат, бүт жакшы жасап атат. Анын жамандыгы жок. Бир гана жер жаманы, адам укугу бузулуп атат. Мыйзам дейсиз. Мыйзам бузулуп атат. Бизде переворот 3 жолу эмне болуп кетти, билесизби? Эмнеден? Акаевдер үй салган, жол салды. Бакиевдер үй салды, жол салды. Ташиев ким? Атамбаев. Атамбаевдер жол салды, үй салды. Тим баарын салып өзүнүн бюджетине карата. Эмне үчүн кетти үчөтөң? Эмне үчүн акыркы ким кетпеди? Сооронбай Жээнбеков. Сооронбай Жээнбеков. Адам укугу бузулган кетти. Бүт жакшы жасаган эмгеги бар, адам укугу бузуп жуулуп кетип атат. Мына 27 киши камалда эле. Мына мен айткан туура келди да. Акталды, актап жиберишти. Эмне шаардын ичинде эмне кыларын билбей эс болуп атышат. Мына как укук коргоочу ачык айтам. Садыр Жапаров айтып атпайбы? Ой, жок дегенде пробация бирденке штрафтан чыгарып койсо болот дейт. Өзү айтып атат, сот ишине киришпейм деп атат, анан киришкен болуп атат да. Антип айтпаш керек да. Аны тегеректер айтырып атат да. Ушундай сот туура эмес кылып коет дегенде, туура эмес кылсаң чыкпай коет да, шаардан кайта бузуп коет анан. Эми Садыр Жапаровдун ишин бузгандай эле, Ташиевдин ишин бузбадыбы? Сатиев менен Курмангулов актап койсо, Верховный суд бузуп албайбы эле. Эмне үчүн соттор ушуну жасап атат, укук бузуп атат? Бир дагы сот жоопко тартыла элек. Бир да тергөөчү жоопко тартыла элек. Бир дагы прокурор жоопко тартыла элек. Мына Садыр Жапаров менен экөө түрмөдө отуруп сүйлөшкөндө бийлик келип калсаң тигине кылсаң десең, айткан бүт баарын жоопко тартабыз. Мына информация бар. Мени кандай мыйзамсыз камадыңар, баарыңарды андан ашык эмес, баарыңарды жоопко тартсам деген. Кана тартканы? Мен ушундай сөздү айтып атам, мен жаман көрүнүп атам. Эми айтып атат, айтпай койсо. Мен айтпасам ким айтат? Сен айтпа, тиги айтпа, бул айтпа. Жок, мен бирөөсү айтыш керек да. Кайдыгер болбош керек да. Эгер мен айтпадымбы, 10 кишиге жака турган киши болсом, эң урматтуу, сакалдуу, кадырлуу мейман мен болмокмун. Садырдыкы да, Ташиевдики дагы. Ошолордун жанында жүрмөкмүн да. Советник болуп. Үйдө уктап жата бермөкмүн, советник болуп. Акча алып. Мен аны кылган жокмун да. Балдардын баары кызматта иштемек. Сен айтмакмын, ой, сен кайра сонун келсең, катерди бар. Тора калчу деп катер калып коймок. Эч ким кеңешпей туруп эле. Билиңин баары карабай туруп, операцияң сонун экен, давай муну кайсыга коелу деп сурамакмын. Сен журналист десең, анда Минздравдын министр кылып кой демекмин. Билимге карабай эле. Бизде эң эле кадр саясаты аксап атат. Ошон үчүн кайта Ташиевди айтып аткан себебим, Ташиев кадрды тандаганды билет экен. Садырдын командасы кадр тандабай эле, коррупционерди тандап коюп албы, аны Ташиев терпите албай атат, тазалап кете албай атат. Мен ошого эметем билбейм. Себеби Ташиев да мага бирдей. Садыр Жапаров да бирдей. Себеби экөөнү бирдей кылгам. Садыр Жапаровдун үй бүлөсү менен адвокат болгом. Үй бүлөсү мен үйүмө келип турчу.
Ташиевтің да үй бүлесі балалары аялмен мен үйге келші. Қорқып, мен жөне барып, шығып барып адвокат бола алған жоқпын да. Ташиевтен де сұрап келіп, маған бір тиын беріп, бір тиын алған жоқпын адвокат болып. Садыр Жапаровтан да бір тиын алған жоқпын. Алдан разы болғым. Қой сол ақиқаттық. Бұлар действительно, мұнда айтса, мыйзамсыз қамалған да. Өздері осында болған. Осыны көріп тұрып атам да. Мына осында. Ага, анан бул жогорку соттун төрагасынын орун басарына айтпадыңыз ба? Эртең күнү сизди кайра ошол криминал деп айтты, аброюма шек келтирди десе, кайра аны менен соттошконго даярсызбы? Криминал деп айтты деген мен айтып аткан жокмун. Ген прокурор айтып атат. Кылмышы бар деп. Кылмыш иши бар деп. Криминал бар деп. Мага дейт эмеден де дисциплинарный тартип комиссиясына эле мага кагаз чыгартып келип бергенчи дейт, мен эртең апарып камап коеюн дейт. Мына монтип атат. Прокурор айтат, ал жетпеди. Тартип комиссия айтат, мен аны койгон эмесмин дейт. Садыр Жапаров койгон сенин немең дейт. Клиентиң дейт. Ошого айт дейт. Ошо алсанан, ошо мага команда берсе дейт, ошону мен муну тартип комиссия карайбыз дейт. Аны кызыктı мына. Жумуштан кеткен. Кылмыш иш козгогон, аны түп-түз барып эле жогорку сотко отуруп калды. Эми жогорку сотто билесизби? Кошо иштешкен судьялар бардыгын кирип алышты. Сокулдун сотторун бардыгын Верховный сотто отурушат. Ушул кишинин аты менен болду. Ушунун аркасы менен отурушат бардыгын. Фамилиясын аттарын аттап берем, аттап бер десе. Атап бериңиз. Мен кийинчерекпи? Кийинчерээк айтып берейин, бүт барын аттап берейин. Кимдер автобиографиясынан бери айтып берейин. Ким эмне болгон, кандай болгон? Кимис каякта отурат, кимис кана отурат, кимне отурат. Бүт себептен ошолордун секретарлары мага айтып берди. Мына онун секретарлары. Отурган. Бүгүнкү анда маекти жыйынтыктадык койгой. Ой. Аябай кызыктуу, аябай маанилүү маек, салмактуу маек болду десек болот. Эми ушуну биз чыгаралык. Рахмат убакыт бөлгөнүңүзгө. Кесип койбойсоңуз, кесип коюп, мана бирге чагасып, чагын бияман кесип койсоңуз. Кесип эле чыгарабыз. Болуптур анда. Анда иш эметер. Мана болгондо чыгар. Эгер мен айтам, эгер мени аябагыла. Туура эмес айтып койсоң, эртең байкести жооп катар ГКМ шерип кетпесин деп эле. Азыр айтат го, туура эмес оосуң чыкса эле ГКМ шерип кет. ГКМ сүйрөбөйт. Эгер жалган маалымат таратпасаң, ушак таратпасаң, мен эгер акыйкатын сүйрөп кетсем, монча документтер турат. Мен сиздин колуңузду көрсөттүм да, ар бир документ көрсөтүп атам. Мен юрист болгондон кийин мен тате базардагы бир кемпир айтты эле, сатын ошонун сөзүн жеткизим элем, ошону уктум деп айткан жокмун. Кагаз документ. Кагаз документ менен айтып атам. Мына бул сүрөтүн айтып атам, мына сүрөт бул кишилер отурат. Күбөлөр мына. Бул адвокат, эки жактын күбөлөр отурат. Ошонун көзүнчө мына соттун төрагасы сен адвокатка кир деп. Мыйзамды мен өзү мыйзам бускандай мен буштуруп атат. Ошондой. Рахмат ага, маек көргөнүзгө, сагайып кетиңиз, оорубаңыз. Рахмат. Дагы Алда разы болсун, сизди зыярат кылып келип, интервью алып кеткениңизге. Мага бүтөр зыярат келишет, консультация алып кетишет. Рахмат, айып кетиңиз. Эми урматтуу көрүүчүлөр, ушу менен бүгүнкү маегибизди жыйынтыктайбыз. Кызыктуу маек болду деп ойлойбуз. Кийинки берүүдө көрүшкөнчө саламат болуңуздар.